менен кайрадан сиздер менен жолугуп жатабыз. Биз бүгүн Шамал коштогон тоолуу аймактардын бири Алай районуна Сары-Могол айылына келип калдык. Биз бул жерде туристтерге байланыштуу деги эле туристтерди тейлөөчү үй бүлөлүк бизнестин түрү болгон конок үйүн кантип ачса болот жана ал конок үйүн үй бүлөлүк бирге колдоо аркылуу кантип өнүктүрүп кетсе болот деген суроолорго жооп алып беребиз. Адаттагыдай эле программада мен өзүм жалгыз эмесмин. Мына ушул тармакта өз бизнесимди ачып, ийгилик жаратсам деген Индира жана Сыймык менен бирге болобуз. Анда биз Бактыгүл Нармаматова, Алай районунун тургуну, 43 жашта, кесиби мугалим. 3 жыл мурун Жаныш Байыш аталышындагы конок үйүн ачкан. Жолдошу менен 3 баланы тарбиялап келишүүдө. буюрса бүгүн конок үйүңүзгө биз дагы меймандардын катарын толуктап келдик. Сырткы турист болбосо дагы ички туристтерди. Негизи ошондо биз болжолдуу канчанчы коноктордун катарын толуктап калдык да эсабын. Быйылкы жылы силер 20-21-22 коноктордун катарын толуктап атасыңар. Себеби биз буга чейин 2018-2019 жылы ковидке чейин, пандемияга чейин биз бул учурда 200-300 туристти кабыл алып койгон болот элек. Мына ковидке байланыштуу бизде туристтердин саны өтө аз болуп, ички туризм, сырткы туризм болуп, 20-23-24 дегенде ошондой катарлар толукталып жатат да. Бара-бара көбөйүп атат. Бара-бара көбөйүп атат, ооба. Кудай кааласа, эми элибизде тынчылык болсо, аманчылык болсо, быйыл ушинтип ушундай кырдаалдардан чыгып кетсек, кийинки жылдан туристтердин саны көбөйөт деп ойлойм. Бул гостиницаны ачканга эмне түрткү болду? Канча жыл болду анан ачканыңызга? 4 жылдын жүзү болот. 2018-2019 жылдары биринчи ачкан жылдан эле өтө жакшы иштедик. Биз Сибитиге мүчө болуп киргенибизде Абдиш деген бала мен өзүм окуучум болот. Эжеке мектепте эле иштеп жүрө бербей, туристтер менен деле иштеп көрсөңүз, эгер сиздин колуңуздан келет деп алгач сунушту ошол Абдиштер айткан. Анан ойлонуп көрөйүнчү деп 2 жыл ойлонгонмун. 2 жылдан кийин анан ойлонуп көрүп ачсам, жакшы, жыйынтык жакшы болду 2 жылда. Бул аймакка негизи туристтер өтө көп келет да. Акыркы жылдары мына Чоң Алай, Алай райондорунда конок үйлөрү абдан көбөйдү. Атаандашу мындайда эми сөзсүз болот. Бул атаандашууну кандай жеңип атасыз? Мыкты мамиле керекпи же жакшы шарт керекпи? Ошол боюнча кеңири айтып өтсөңүз. Мында не кылыш керек? Туристтерге эң биринчи мамилең, андан кийин тамак ашың, үйдөгү шартың өтө жакшы болуш керек. Алар көбүнчө эми туалет душу ичинде болсо, тамак ашыңа өзүңдүн мамилеңе карап келе беришет да. Анан эми ошол биз Сибитиге мүчө болуп иштегендиктен көбүнчө эле Сибит аркылуу келет. Анан жакында Booking.com'го уланганбыз. Booking.com'дон да келип жатат туристтер. Анан биринен бири тартып эле өздөрү ошол жерге барсаңар тамак ашын жакшы кылып берет, шарты жакшы, мамилеси жакшы деп туристтер көбүнчө ошол жактарында карап өздөрү деле келип жатышат. Айтып кетсеңиз, ошо үйүңүздө кандай шарттар бар? Таза сууну, мына душ, туалетти баарыны өзүңүзгө ыңгайлуу кылып, ошо туристтерге ыңгайлуу кылып киргизгенсизби? Түшүнүгүм жок баштаганмын да, эч нерсе билбейм. Ошондо биз туалет душту сыртка салганбыз. Ойлонуп көрсөк, туристтерге үйдүн ичинде болгону андан да жакшы болот экен. Себеби бардык туристтер чет мамлекеттен, Европадан аяк бияктан келишет да. Кийинки биринчи жылы иштегенден кийин, кийинки жылы туалет душту үйгө киргиздик. Азыр үйдө 3-4 комната жатакана, 1 комната кухня, 1 комнатада тамактануучу жай бар. Андан тышкары ажаткана, душ үйдүн ичинде. Ысык суу, муздак суу, аристондорду жайгаштырганбыз. Эже ошол жерден кошумча суроо азыр айттыңыз, ушул үйдүн ичинде ажаткана, душ бар, туалет талапка жооп берет депчи. Ошондо башка ушул биз сыяктуу жаштар сизге окшоп конок үйүн ачайлы десе, бизде алгач эмне болуш керек? Сөзсүз түрдө каражат керек болот. Мен баштаганда каражат жетишсиз болгондуктан кредит алганбыз. Себеби
душ, ажаткананы үйгө киргизишке акча болбой калды убактылуу. Кайра эле бир жылда мен өзүмө жыйынтык чыгарып алдым да. Биринчи жылы өтө кыйналып, шарттарымды оңдоп алган болсом, кийинки жылы киреше толук өзүбүзгө жумшала турган болуп калды. Өзүмдү кармай турган болдук. Ковидтен кийин жаңы көз караш менен бизнес башташ керек болуп калды. Анткени турист өзү өзгөрдү. Абдан маанилүү нерсе, ошону дайым эске алышыбыз керек. Турист мурдагыдай автобустап 20-30 жүрбөйт. Будан кийин туристтер азыр үй бүлөлүү же болбосо кичине группалар менен гана жүрө турган туристтер көбөйөт жана алардын коопсуздукка талабы абдан жогору болот. Кандай турист келбесин, бул ыңгайлуулугун карайт да, удобствосун карайт. Ал эмне дегенсиз? Ал деген сөз ошол жердеки туалеттин көйгөйү жана душтун көйгөйү. Душ курдуң, туалет курдуң, значит сөзсүз анын агып кеткен жагы септик болуш керек. Ал деле азыркы мезгилде көп акча турбайт, технологиясы дагы абдан өнүгүп калды. Азыркы мезгилде реклама кымбат, реклама беришке дайыма мүмкүнчүлүк жок. Facebook менен Instagramда өзүң эле тартып чыгара берсең болот. Бул абдан чоң түрткү берет. Ошого көп көңүл болуш керек. Айтсаңыз, бул тармакка аралашканда сөзсүз окуш керекпи? Билимдин кереги барбы же кандай? Тажрыйба арттырыш керекпи? Баялай окууга чакырып, хорика, ошолор тренингтерге катышып, ошондон туристтерди кантип кабыл алыш керек, туристтерге кантип тамак даярдаш керек, жатакана кандай болуш керек, ажаткана, туалет, душ, тазалык, кыскасы бардык нерсени тренингден окуса аябай жакшы болот деп ойлоймун. Өз алдымча ачканда мен өтө кыйналып калгам да, себеби эч нерсе түшүнүгүм жок болгон. Анан билген да эмесмин да, кийин окууларга барып өзүмдүн канча тажрыйбамды арттырдым. Бактыгүл эже, эгерде мен конок үйүнү ача турган болсом, кандай документтер керектелет, кайсыл жерлерге кайрылышым керек? Ошол жол жоболосун айтып өтсөңүз. Биз көбүнчө тур фирмалары менен иштейбиз да. Мисалы үчүн өзүбүз CBT'ге мүчө болуп киргенбиз. Бул CBT чет мамлекеттен келген туристтерди кабыл алуучу жай. Эгер ошол кайсы аймакта жашасаңар, ошол жерде ошондой жайлар болсо, ошого мүчө болуп кирип, эгер жок болсо, өзүнчө ачсаңар деле боло берет. Анан биз азыр туристтерди CBT'ге катталып киргендигибиз үчүн туристтерге кайсы тур фирмадан келсе, ошолордун проценти болот. Мисалы үчүн кээ бирки тур фирмаларда 10% акча кармап калат туристтердин ар бир башына. Анан кээде 20% кармап калат. Мисалы үчүн 1000 сомго сүйлөшүп жаткыра турган болсок, 200 сомуну ошол тур фирмаларга которобуз да 800 сом өзүбүздө калат. Тур фирмалар болбосо, айыл өкмөтүнө кайрылып, ошол жерде айыл өкмөттөр бекитип берген салыктын насыясын төлөп турсаңар болот. Туризмге бир турист сарп кылган акчанын 1-2% акчасы да жергиликтүү адамдарда калат да. Калганы жол киреге кетет, тур оператор алат, ташып барган самолетке кетет. Ошондо 1-2, даже мына Кыргызстанда 1%га жетпеген акча конок үйдүн эсинде, ошол жергиликтүү үйдүн эсинде калат да. Эми ошолор мүмкүн болушунча услугасын көбөйтүш керек. Мисалга атты минип бир жерге барып келгенге мынча сом. Жөө басып мынаны көрсөтүп келем, мынча сом. Мына эшегим бар, ошону минип мына жерге барып келсең мынча сом деп, ошондой услуганы көбөйтүш керек. Бул бир. Экинчиси, тамак услугасы абдан зарыл. Жөн эле мынтип эле коп койбостон, ошону реклама кылыш керек. Бул эмне? Бул кайдан келди? Эртеси аны берсе, түштө аны бериш керек. Ар бир неме коюлган, дасторкон үстүнө коюлган продукциянын тарыхын, историясын айтыш керек. Ошондо жанагы адамдарга кызыктуу болот. Сырткы туристтерди тейлеген конок үйүнүн жетекчиси туристтик маалымат борборлору менен кызматташуусу маанилүү.
Себеби маалымат борборлору аркылуу конок үйгө чет элдик туристтерди үзгүлтүксүз келип туруусуна жетишсе болот. Ошондой эле ишкер 3W-Checkit, Booking.com жана Airbnb сыяктуу интернет платформаларына катталуусу сунушталат. Бул жерден туристтер өз өлкөсүндө туруп, сиз жетектеген мейманкана тууралуу маалымат гана албастан, буга чейин конок болуп кеткендердин калтырган пикирлерин дагы эске алат. Башка мамлекеттерден келген конокторду тейлөөчү мейманкананын тынч жерде жайгашканы жакшы. Анткени узак жол жүрүп келген турист тоскоолдууксуз эс алуудай болуусу керек. Эң башкысы конок үйүндөгү шарттар жана Кыргызстандагы тоо туризми, улуттук тамак аштары менен каада салттарын интернет айдыгында тынымсыз жарнамалап туруу дагы маанилүү. Муну менен сиздин мейманканаңыз гана эмес, жалпы Кыргызстанга чет элдик туристтердин агымын көбөйтүүгө салым кошкон болосуз. Негизи эле Жанышбаев деп конок үйүн аталып калды. Демек, бул эгиз балдарыңыздын атына ыйгарылган. Конок үйү ачылганда бул балдарыңыз канча жашта эле? Ошолор боюнча айтсаңыз. Ошол конок үй ачылган мезгилде булар 4-класста окуйт эле. Азыр 7-класс болуп калды. Эме кылбай эле ушу балдарым келечекте конок үй салып алып кетет деген максатта конок үйүбүздүн атын Жанышбаев деп койгонбуз. Алтынбек, айтсаңыз, бул тармак эми үй бүлөлүк бизнес да. Анан аялыңызга кандай жардам көрсөтөсүз? Негизи эле эркектердин милдеттери, аткарган жумушу кандай? Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. Душ, туалет жана унитаздар ушулардын сантехник боюнча баягы суу киргизгенде кээ бир мезгилде суу чыкпай калат, кээ бир мезгилде ишленгиси жараксыз болуп калат. Ошолорду ремонттоп, свет маселеси, баягы печкалар иштебей калышы мүмкүн, розеткалар күйүп калышы мүмкүн. Ушундай көмөктөр көргөзөбүз. Анан ошол баягы жетишпей калган мезгилде жардам берип, ошондой жардамдар менен бири-бирибизге көмөктөшөбүз. Туристтер өзү менин көпчүлүк жумушум ошол туристтер келген мезгилде машинам бар, ошону менен нары бери ташып, алып барып, алып келип, анан үйдө калган мезгилде үйдөгүлөргө жардам берем. Анан мындай тамакты дагы даамдуу жасайт дейт сизде. Ал сиз дагы өзүңүз, аялыңыз жок маалда дагы тамактарды өзүңүз жасаган күндөр болдубу? Ушул Лелимпикте фестиваль болгондо 200 адамга деп жасаганбыз. Ошол Кандай тамакты? думнама жасаганбыз. Эми айтып кетсеңиздер, сиздерге коноктор келгенде чет мамлекеттен ким сүйлөшүп, ким алар менен байланышып жардам берет? Англис тилин мен билгендиктен ошол үчүн үйдө туристтер менен мен сүйлөшөм. Алар качан келди, кайдан келди, эмне тамак жейт, эртең кайда барат, кайра качан келет, ошолор тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр өзүм 4-5 тил билем. Ошол турк тили, англис тили, орус тили, казак тили, азырынча корей тилине кызыгып атам. Жанышбаев, мисалы ата-энеңер үйдө жок болуп калды да. Анан туристтер келип калды. Аларды кандай тосуп аласыңар? Кандай жумуш аткарасыңар силер? Ошо келгенде ата-энең деп атын сурайбыз. Мамлекетин сурайбыз. Мамлекетин сурайбыз, кайсы жерден келгендигин сурап үйгө киргизебиз. Биз дагы ошо сиздерге окшош гостиница ачсак деп мындай аракет кылсак, кандай эмне жумуштарды аткарабыз, кандай ошо үй бүлөлүк сырыңыздарды билип кетсек. Биринчи ачканыбызда эле Москвадан бир группа келип калган. Салфетка алган эмеспиз. Билбейбиз да туристтер салфеткага кол ачаганды. Зубочисткабыз жок болгон. Дагы жакшы машинабыз болгондугу үчүн базардан бирден салфетка, зубочистка ташып, ошентип биринчи күнүбүз ошондой болуп өткөн да. Ошондо мына кроваттарыбыз да жок эле. Жерге узун кылып төшөктөрдү салып берип, ошентип акырындап ушул даражага жетип отурабыз. Негизинен эле үй бүлөлүк сыр бириңди бириң түшүнүп иштесе, жолдошу же болбосо аял киши экөө бирине бири колдоо көрсөтүп турса, үйдөгү киреше дагы башка нерселер дагы болот да. Өзү туристтер келген мезгилде, туристтерге месте таппай калган мезгилде жерге жатабыз дегендерге дагы төшөк салып бергенбиз. Анан биз тышкары жакта өзүбүздүн местабыз бар, өзүгө ылайыктап туристтер көп мезгилде ошо сырт жагыбызда временкабыз бар, ошондо жатчу элек. Ал водительдер жатып алган мезгилде биз өзүбүз месте таппай калып, өзүм степ машинам бар эле, ошол степ машинанын ичинде экөөбүз жаткан күндөр болгон балдар менен месте калбай калып. Таң аткыченде эле ошолордун тамагы бирөөсү таң амал жөнөп калат, бир группасы кечирээк жөнөп калат, ошолордун таңкы турганга тамак даярдап, уктабай
ушундай учурларда өткөн. Жаштардын баардыгына эле айтып кетем, ошол биrini бири колдоп, бирге бири көмөк көрсөтсө, эч качан ийгиликсиз калбайт. Анда эмесе Индира сизге суроо берсем, негизи өзүңүзгө керектүү болгон кандай маалыматтарды бүгүн алып ээ болуп кайтып жатасыз? Конок үйдү салгандан кийин биринчиден тазалыкты сакташ керек экен. Анан экинчиден условия болуш керек экен. Ысык суу, суук суу, туалет бар жогу болуш керек экен. Негизи өзүңүздүн кызыктырган суроолорго жооп алып, пайдалуу маалыматтарды ала алганыңыз үчүн биз сиз үчүн кубанычтабыз. Ал эми сыймык айтсаң, бүгүнкү бул жолку биздин баягы ишкерлик боюнча программабыз эле сиздерди дагы кызыктырып, өз кезегинде суроолорду узаттыңыз эле. Кандай жыйынтыкка келдиңиз? Конок үйүн ачасыз белемби? Бул бизнесте эркектин жумушу, аялдын жумушу дебей, жапа-тырмак үй бүлөлүк бизнести үй бүлөнүн бардыгы киришип мындай алып кетсе болот экен. Мисалы, эркек сырткы иштерден сырткары ичиндеги тамак кылуу, төшөктөрдү жайгаштыруу, иреттештирүү, мындай аялдын иши, эркектин иши дебей, бардыгыны бирдей алып кеткенди биле алдым. Пайдалуу маалыматтарды ала алганыңыз үчүн өз кезегинде кубанычтабыз. Демек биз максатыбызга жеттик деп айтсак болот. Ал эми жаштар бул ишкерликке аттанса, анын ата-энеси деги эле үй бүлөсү жалпы ошол колдоо көрсөтсө, ал көздөгөн максатына жетет жана сөзсүз түрдө өз тармагында ийгилик жаратат деп айтып өтөлү. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта калыңыздар.